Достор мынакей Мирбек аке менен чогуу жүрүңүз деп ушул жерлерди чагылдырып коелу деп келип калдык. Айтсаңыз мына ушул Талас облусунун туризм тармагы аксап атат деп биз жака барганда көп айтышат да. Жатакана маселеси бар, анан дагы башка маселе. Анан эми ушундай жерди биз негизи мындай тааныта албай атканыбызда биздин дагы кемчиликпи деп кээде ойлоп кетесиң да. Ушул багытта бир сүйлөп бериңиз, Мирбек аке. Мына водохранилище өзүнүн суу сактагычты көрүп атсыңар, Киров суу сактагычы бул 1975 жылы курулган да. Ушул Манас районун кошуна Казакстанды ушул суу менен камсыздоо максатында курулган. Бирок бул суу сактагычты бир эле баягы айдоо аянтын сууга суу менен камсыздабастан бунун пайдалуу жактары бир топ да. Мисалга ала турган болсок, мына азыркы кезде мына актуалдуулук жактан айта турган болсок, элдер эс алуу жагын аябай өздөштүрбөдүбү? Мына кошуна өлкөлөргө чейин Дубай, Мальдива, Египеттерге чейин барышып атат да. Баарыбыз эле көрүп атабыз, за граница чыкканга аракет кылат. Бирок биздин деле ушул табият, мына Кудай берген табият ушул чет мамлекеттерден кем эмес деп айтам да. Мына 550 миллион куб аткан ушул Киров водохранилищеси Талас областындагы эң бирден бир мындай туризм локацияларынын бири да. Аябай мына көрүп аткан могу остров ушул канча деген бир эле ишкер эмес, бир нече ишкердин ишин уланта турган жер. Кичи Чакан острову эле. Тиги чоң островду айта турган болсок, ал өзүнчө ал жакта бир нече ишкердүүлүк жүргүзсө болот. Баягы асма көпүрөлөрдү куруп, азыркы кезде абдан мындай эме болуп атат, афрейм домдорду, глэмпингтерди уюштуруп, бул баягы жайкы сезондо эле эмес, бул кышында дагы иштетсе болот. Кышында өзү табияты аябай кооз бул жерде. Инстаграм, Фейсбук жана башка азыр интернет болуп кетпедиби? Фотозона баардыгы эле. Ошол максаттарда да аябай колдонсок болот. Мына жаныбызда миллион деп коет шаар, Тарас шаары турат да, Жамбыл облусу. Ал жактан казак туристтерди тартсак, мурда бул жакка көп келишчү алар. Азыр эми ошол нерсени кайра улантып туруп тартсак болот да. Анан водохранилищени жана айтпадымбы? Водохранилищени бир эле баягы суу сактабай, балык баксак болот бул жерге. Мына азыр могу жерлер мындай бөлүп эме жактарда суу кетпейт эң акыркы учурларда дагы. Ошол жерлерге сеткаларды салып туруп, мындай бөлүп форель балыгын, башка балыктарды кармасак болот. Андан тышкары туризм, мисалга Өзбекстанда ошондой багыттарда колдонот экен да. Андан тышкары мына кыр аркалардын баардыгын жашылдандырып туруп, анын ичине эс алуучу жайларды курсак болот. Эми билесиң го, жаз келери менен элдин баардыгы эс алууга чыгат баягы кышкы эмеден кийин. Бул суу сактагыч илгери Советтер Союзу учурунда балык кое берилип, чоо менин боюмдай балыктарды багыккан да. Атайын ошол Советтер Союзунда 4-күн рыбный день деп койчу, ошол балык күнү депчи. Жалаң балык жечи да. Бүт столовойлордо, ашканаларда, кафелерде баардыгында балык. Ошондой кылып балыкты, чоң балыктарды өстүрсөк болот. Бир эле ошо толстолок, белый амур жана башка балыктарды. Бизде жаткан мындай потенциалы ачылбай жаткан бирден бир локациянын бири биздин Талас облусунда эми жаратылышы керемет жерлер бул Беш Таш, ушул биздин Кара Коюн, биздин Кочкор Ата, мына Киров водохранилищеси, эмеси болсо айылдан алыс эмес мына. Биякта болсо Манас районунун наркы Жамбылдан бери ашып кетсе жарым саат 40 мүнөттүк жол. Эртең бери туристтик маршруттарды киргизип, ошол мына Жамбыл облусу менен каждый 5-күнү коюп ошол жергечи. Анан 6-базар күндөрү ушул Манас районунан границадан баштап, Чоң Капкадан баштап Суу Самырга чейин атайын бир эме уюштурсак болот да, туристтик маршруттар. Мына быйылкы жылы дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич туризмге, айылдардын, шаарлардын, областтардын, кичи шаарлардын инфраструктурасына аябай көңүл буруп, Талас областына мына өзүң кечээ барып келдиң, 3 миллиардка сом жакын акча берип, каражатын бөлүп атат да. Ошонун ичинде мына Манас Ордо комплекси 600 миллион сомго, биздин Чыңгыз Ордо комплекси 175 миллион сомго жасалып атат. Бул деген эртеңки күнү могу туристтерди алып келгенге аябай мындай чоң мүмкүнчүлүк берет да. Ушул темпти биз баягы жай жылып атабыз да, ушул темпти буюрса колдонуш керек. Мындай тез. Водохранилищенин да баягы өзүнүн берүү эрежелери бар. Эми жогорку суу чарба министрлигинен, айыл чарба министрлигинин астында суу ресурстарын башкаруу агенттигинен жакшылап сүйлөшүп, ушул жерлерди тиешелүү ишкерлерге бериш керек. Иштетем деген ишкерлер аябай көп келип аткандар. Баягы бир эле жана уруксат берүүчү нерселер бир аз жумушту кечеңдетпесе,
калган нерселер бат эле болуп кетчү. Азыр ушул тармакка акча каражатын салам деген ишкерлер да абдан көп да. Абдан көп, а? Абдан көп. Бул жерге менин билгеним эле мага эле кайрылганы бир 3-4. Андан тышкары биздин администрацияга, айыл өкмөткө башка кайрылгандар да эле көп эле болуп атат да. А бул суу сактагычтын карамагында жер болуп эсептелинет да? Бул суу сактагычтын карамагында водоохранный зона деп айтылат. Эми бирок баягы мындай да, биз могу 2000 гектарга жакын жер аянтын ээлеп жатпайбы? Анан ушул жерлерди баягы жөн эле суу сактап бастырып койбой, биз пайдасын да көрүшүбүз керек да бул жерлердин, туурабы? Сиз айткандай Казакстандан, коңшу Казакстандан башка областтардан талашты көрөм дегендер болсо, ушул жерге алып келсек, могу суу деле жайында кетпейт болуш керек, ушул майданда турат. Ооба, могу островдогу суу, ушул эмедеги островдогу суу эң акыркы кетет да. Бул июлдун аягына чейин барат да. Эми нар жагын оно остров ал эң акыркы кетет да. Ал островдо уже сезон деле бүтүп баштайт да, ал островдон суу кеткен учурда. Кыскасы бул жерди толук пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. Илгертеден эле бул изилденген, ошон үчүн тетиякта баягы эс алуучу жайлар курулган да. Андан тышкары эми бул жерге мындай да туризмдин бир эмелерин эми баягы изденсең чыга берет дечи. Могу тоонун үстү, мына эчкилик тоонун үстү тегиз да. Тегиз ушундай жайык, көк жайык да. Моундайдан чыксаң болот. Ушул жака ат менен баягы чыгып, конный туризмдерди киргизсең болот. Могу жерге куруп алып туруп, анан ошол эменин ичине бактарды отургузуп туруп, анан эс алуучу жай, эс алуучу жерлерди атайын кылып туруп, ушунун үстүнө кылсаң бүт могу биздин Талас областы, биягы Манас району, теги Казакстанга чейин аябай сонун көрүнөт да. Ал үчүн дагы өзүнчө бир чыга турган адамдар болуп да. Жанагындай бир таанымал Ахиллес жана Улакта билесиң го? Ошого окшогон легендарный аттарды алып келип, туристтерди мингизип, эме кылсаң, өзүбүз деле минмекпиз да, мисалы, Ахиллестин жанында Ахиллестин кандай эмеси бар, аты бар. Анын жанынан сүрөткө түшүп, анан минип, эме кылсаң, азыр айылдын ичинде эле жана бир кара суунун жээгине эле боз үй тигип алып, канча деген адам эс алып атпайбы? Анын жанында бул жерлер бүт шартын жерге алып турган болсоң, туристтердин баардыгы да калат да, вид да аябай сонун. Мына кечки анан эртең мененки вид бул жерде аябай сонун да. Міне эмедегидей да. Пейзажда өзүнчө картина болуп турат да. Биз көп келебиз да биякачы. Анан кийин салдырсаң балык. Өзүнө куруп берип, биз эме кылчык да. Балак кезде кашага жазап келип, анан кийин күндө келип ыргытып кете беребиз. Анан кийин бир күн келип балык кармаганда ошол жерге балык толуп калат да. Эми айтып атам го, бул жерди мына иштетем деген ишкерлерге бере турган болсок, баарына жетет да бул жер. Мына көрүп атсыз, чоң аябай жакшы да. Анан бизде эми бир эле бул жер эмес, башка деле толтура. Мына Нурлис мырза жакшы билет го, былтыркы жылы бизге 5000ден ашык турист келди, 6000ге жакын, 6900. Анын ичинен 200 туристи мына чет өлкөдөн келип атат. Ошолорду ушул жака бир алып келсек болот да. Баягы биз сырттан келген коногубузду Манас Ордого эле алып барып эле, анан кийин дальше узатып эле ушул бойдон кылбай, мына ушундай локацияларды түзсөк, буюрса бул баягы зыяны жок өлкөбүзгө пайда. Мына Араб Эмираттары кандай көтөрүлүп атыр ушу туризм артынан. Анан биз деле ошондой кылып көтөрүлсөк болот. Бизге Кудай Таалам берген табият бар. Мына ысык көл, берде деле турбайбы? Мына суунун тунуктугун көрүп атасыңар, жаңы. Ушундай нерселерди көп колдонууга аракет кылышыбыз керек биз. Биз дагы көрүп жайылтышыбыз керек экен, Жайылтышыбыз керек. Бат-бат келип ушинтип тартып берсек дагы тиешелүү жактарга жетет, тиешелүү адамдар ушундай потенциал бар экен деп угат. Анан социалдык тармактардагы өнүккөн элдер телефондон эле көрүп, кызыгып, ушул колдо турган алтын баркы жол келели ушул жерге деп. Ошо жакшы, бүгүн биз ошо Мирбек аке, Азамат, Нурлис мырза баарыбыз чогуу келип, мына ушул жерлерди көрүп, өзүбүз дагы мындай негизи Манастын жети осуятында бар эмеспи, табият менен таттуу мамиледе бололу дегенчи. Мына ошол анын сыңарындай биз дагы табият менен таттуу мамиледе бололу, ушул жаратылышка суктаналы, бир эргип алалы. Мына ушул жерден сонун идеялар чыгып атат. Мына ошонун баары ишке ашсын дейли, Мирбек аке. Ушул нерсеге кошумча мына быйылкы жылда ушу жана айтып кетпедимби? Президент тарабынан биздин областка да аябай колдоо болуп атат депчи. Ошонун ичинде 28 километр асфальт жол берип атат да. Манас районуна да бизге да бериптир да. Башка райондорду билбейм, бирок 28 километрден ички жолдорду, андан тышкары Талас Тарас суу самыр жол. Бул дагы ушул туризмдин өнүгүшүнө аябай бир чоң эме берет да, түрткү берет да. Андан тышкары мына эң негизгиси могу жол 11 километр. Тетиги Позгайдан баштап Манас районунун территориясына чейин 11 километр асфальт болот. Как раз биз ону жанагы
водохранилищанын эмеси турат го, платина турган жер, ошол жер фотозона болоюн деп атпайбы, ошол жерлерде дагы толук асфальттаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да азырчы. Мындай биринин артынан бири ээрчип аябай жакшы болуп атыр. Быйылкы жыл буюрса жемиштүү жылдардан болот деп ойлоп атабыз да. Бирайга рахмат. Ошол достор, ийгилик болдун да. Бүгүн жакшы күн болуп атат. Ошол учурдагы эмоциялар менен бөлүшүп коелу деп силерге видео тартып атабыз. Тарых болдун. Кийин ушул жерлер өнүккөндө дагы мына биз бир убактарда келдик эле деп эскере тургандай бололу иншалла. Бул нерсе бизге окшогон мына жаш курактагы мына сиз 18-20 жаштан бери 45 жашка чейин жаш куракта ички миграциянын баягы Бишкек шаарына кетүүнүн дагы бир алдын алат десек болот. Ушундай бир эс алуучу жайлар, башка нерселер болсо, кайсы бир деңгээлде жаштар дагы айыл жеринде дагы кармалып калышат да. Ал эми баары ошол биздин иштен зависит этет да.